Жалал Абад облусунда социалдык мекемелерди көмүр менен камсыздоо иштери кызуу жүрүүдө. Жалпы облус боюнча кыш ызгарында 220 тоннадан ашык көмүр керектелет. Өкмөттүн токтомуна ылайык 1 октябрга чейин мекемелерди көмүр менен камсыздоо зарыл. Билим берүү тармагына 16.699 тонна керектелет. Бүгүнкү күнгө 17,2%га даярдалды. Ал эми саламаттык сактоо тармагына 2747 тонна керек болгон болсо, бүгүнкү 52 тоннага жарымады. Бүгүнкү пайда. Ал эми калкты көмүр менен камдоо боюнча бүгүнкү 30%га камсыздалды да. Калкты эми көмүр менен камсыздоон бир азыр бүгүнкү күндө биз тапшырмаларды бере баштадык. Жана арзан көмүр менен былтыркы жылкыдай. Ошон үчүн ар бир райондук мамлекет администрацияларга, шаардык мэрияларга азыр тапшырмалар бериле баштады. Жалал Абад облустук оорукананын 2 кабаттуу бир имараты гана көмүр менен жылытылат. Калган бөлүмдөрү электр энергия менен жылытууга туташкан. Бирок ооруканага керектелүүчү көмүрдүн 6 айлык эсеби алынып, учурда көмүр камдалган. Жылдык сезондук мунун жагылыш көлөмү 150 тоннага чейин барат. Сууктун болушуна же жылуурук болушуна карата биз азыр ушул күнгө чейин быйылкы жылдан тендер өткөрүп, былтыркыдан калып калган 35 тонна, андан сырткары могул көрүп турган 100 тонна көмүрдү тендерди өткөрүп биз азыр больницага келип түшүрдүк. Кампанын ичи толук Көкжамактын Маркай үлгүсүндөгү көмүр. Азыр бул жерде турган сыртта кампага батпай калып, бүгүн биз каптап, ушул кампанын четине жийип алып, кышында жакканга даярданып атабыз. Буга чейин кыш мезгилине даярдык боюнча республикалык штабтын жыйыны өткөрүлгөн. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев социалдык мекемелердин отканаларын жана жылуулук тутумдарын оңдоо иштерин тез арада бүткөрүүнү тапшырган. Мамлекеттик органдар 1 октябрга чейин бюджеттик мекемелерде элди көмүр менен жетиштүү көлөмдө камсыздоо боюнча белгиленген пландарды аткаруусу керек. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көмүр сатуучу жайларда көмүрдүн баасынын өсүшүнө жол бербөө боюнча көзөмөлдү күчөтүүсү зарыл. Учурда Жалал Абад шаарында арзан баадагы көмүр сатуучу атайын жайлар уюштурула элек. Бирок кадимки баа менен көмүр саткан жайлар иштеп жатат. Андагы бааларга ылайык бир кап көмүр 200-250 сомдун тегерегинде болсо, тоннасы 4000-ден 7000-ге чейин болууда. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.